Салам достор, бүгін біздің математикадағы бірінші сабақ бұл даражалар жана тамырлар, exponents and radicals. Достор, бұл математикадағы ең мәнілі тема. Сіз математиканы білесіз, чинжер цепочка болып кетеді. Бардық темалар бір-біріне байланышқан. Егерде бұл теманы түшінбесек, азырқы бұл өтілші теманы даражаларды түшінбей қалсақ, бұл чинжер үзіліп қалады. Кейінгі темаларды түшінбей кетеріз. Математиканы түшінбей қаласыз. Ошол себептен бұл аябай маанилүү. Себеби 99% эсептердин баарында математикада сөзсүз силер даражаны көрөсүңөр. Ошол даражалардын куралдары аз бул жерде жазылган. Бул жерде жазылып турат. Here the laws of exponents you should know. Силер сөзсүз билишиңер керек болгон даражанын куралдары. Ушул куралдарды жакшы үйрөнүп алабыз. Андан кийин ушуга байланыштуу бир канча эсептерди чыгарабыз. Ошол эсептерди канчалык көп эсептерди чыгарсак, ошол даражаларга байланыштуу бул куралдар дайыма биздин эсибизден чыкпай, эсибизде калат дайыма. Бул SAT-деги математиканын бөлүгү, билесиңер, орто бул SAT-тен алат эсептерди. Ошол себептен бул жактагы темаларга жакшы даярдансак, демек ортого дагы жакшы даярданган болуп калабыз. Даражалар мен баштай берели, анда эмесе. Даражанын куралдары, мисалы, x-тин биринчи даражасы, ар кандай сандын биринчи даражасы өзүнө барабар болот. Мисалы, 3-тин биринчи даражасы 3, 5-тин биринчи даражасы 5, 1000-дин биринчи даражасы 1000 болуп өзүнө эле барабар болот. Бул куралды эстен чыгарбайбыз. Экинчиси, ар кандай сандын 0-чу даражасы 1ге барабар. Бүт кандай гана сан болбосун, 0-чу даражасы 1ге барабар. Мисалы, 3-тин 0-чу даражасы 1ге барабар. Кийинкиси, эгерде сан окшош болсо, бирок даражалары башка болсо, көбөйтүлүп атса, мисалы, x-тин m-нчи даражасына көбөйтсөк, x-тин n-нчи даражасы, x коэффициенттери окшош бул жерде. Анда x-тин өзүн жазып алып, даражаларын кошуп коебуз. Мисалы, 3-тин 4-нчү даражасы көбөйтүп 3-тин 5-нчи даражасы. 3 коэффициенттери окшош. 3-тин өзүн жазабыз. Даражаларын кошуп коебуз. 4 плюс 5 9. 3-тин 9 даражасы деп жазып алабыз. Мунду эстен чыгарбайбыз. Кийинкисинде эгерде бөлүү болсо, бөлчөк түрүндө болсо, x-тин m-нчи даражасы бөлүү x-тин n-нчи даражасы болсо, анда коэффициенттерин өзүн жазып туруп, даражаларын кемитип коебуз. x-тин m минус n-нчи даражасы. Мисалы, 3-тин 7-нчи даражасы бөлүү 3-тин 3-нчи даражасы болсо, 3-тин өзүн жазабыз, даражаларын кемитип коебуз. 7 минус 3, 3-тин 400 деп жазып алабыз. Эгерде кашанын ичинде жазылса, x-тин m-нчи даражасы каша, анан n-нчи даражасы болуп жазылса, анда кашаны жок кылып алабыз. Жок кылыш үчүн даражалары көбөйтүлүп калат. x-ти жазып алабыз. x-ти даражалары m көбөйтү n болуп көбөйтүлүп калат. Бул эрежени эстен чыгарбайбыз. Мисалы, 3-тин квадраты каша жабылган 4 болсо, анда 3-тин өзүн жазабыз, даражаларын көбөйтүп коебуз. 2 көбөйтү 4 8, 3-тин 8 деп жазып алабыз. Мунду эстен чыгарбайбыз. Эгерде кашанын ичинде 2 сан турса, мисалы, x көбөйтү y деп көбөйтүү белгиси менен турса, анда эстен чыгарбайбыз. Анан даражасы болсо, бул даража 2 санга тең тиешелүү болуп калат. x-ка дагы, y-ка дагы. Анда кандай болуп калат? x-тин m-нчи даражасы көбөйтү x-тин y-тин m-нчи даражасы деп жазып алабыз. Мисалы, 2 көбөйтү 3-тин 3-нчи даражасы болсо, 2-нин 3-нчү даражасы көбөйтү 3-тин 3-нчү даражасы деп жазып алабыз. Бул эрежени эстен чыгарбайбыз. Эгерде бөлчөк болуп калса, демек бул жакта деле бөлчөктүн үстүнө дагы, астына дагы тиешелүү болуп калат. Бул даража, мисалы, x-тин m-нчи даражасы, y-тин m-нчи даражасы деп жазып алабыз. Мунду эстен чыгарбайбыз. Мисалга, 2-ден 3-тен 2-нин 3-нчү даражасы болсо, 2-нин 3-нчү даражасы, 3-тин 3-нчү даражасы деп жазабыз. Акыркысы, x-тин минус m-нчи даражасы. Эгер даража минус болсо, анда 1 бөлүү x-тин m-нчи даражасы деп жазып алабыз. 1 бөлүү деп туруп, x-ти плюс даража менен жазып алабыз. Минус даражаны плюска айландырып алабыз. Мисалы, 3-тин минус 4-нчү даражасы болсо, анда 1 бөлүү 3-тин 4-нчү даражасы деп жазып алабыз. Бул эрежелерди достор эстен чыгарбайбыз. Ушул эрежелерге байланыштуу аз бир канча эсептерди, көнүгүүлөрдү чыгарып көргүлөңүздөр. Ага чейин дагы айта кетчү нерсе, аябай маанилүү нерсе. Бул мисалы, бул жерде жазып атат, көпчүлүк студенттер
минус 3-тің квадраты менен кашанын ичинде минус 3-тің квадраты менен жөн эле каша жок минус 3-тің квадратынын айырмасын билишпейт деп жазып атат. Ооба достор, бул аябай көп кездешкен ката, биздин окуучулар тарабынан көп кетирилген ката. Достор, минус 3-тің квадраты деген бул мындай болот. Минус 3-тің квадраты деген бул минус 3-тү көбөйтөбүз өзүнө 2 жолу. Минус 3 көбөйтүү минус 3 деген сөз достор. Минуска минусту көбөйтсөк плюс болуп кетет. Минус 3 көбөйтүү минус 3, демек плюс 9. Бул оң сан чыгат, плюс 9. Ал эми минус каша жок болсо жөн эле минус 3-тің квадраты деген сөз достор. Бул болсо минус 3 көбөйтүү 3 деген сөз. Минус бул өзүнчө андай болуп калса кандай болот? Минус 3 көбөйтүү 3 болсо, анда терс санга оң санды көбөйтсөк, дайыма терс сан чыгат. Минус 9 болот. Бири минус 9 чыкты достор. Бири 9 чыгып атат. Ошол айырмачылыкты эстен чыгарбайбыз достор. Кашаларга, математикада кашаларга аябай маани беребиз. Кашалар аябай маанилүү. Мисалы, муну карап көргүлө. Минус 2-нин кашанын ичинде минус 2-нин 3-нчү даражасы, каша жок жөн эле минус 2-нин 3-нчү даражасы. Бул экөө кандай болот? Демек, минус 2-нин 3-нчү даражасы деген сөз каша, эгер каша болгон болсо, аны өзүнчө ар бирин өзүнчө жазып чыгабыз. Минус 2-нин минус 2 көбөйтүү минус 2 көбөйтүү минус 2 кандай болот? Мисалы, минус 2-ге минус 2-ни көбөйтсөк, минуска минус плюс болот, 4 болот, көбөйтүү минус 2-ни жазайын, минус 2. Калды бизге минус плюс. Минус плюс болсо дайыма терс сан болот. 4 көбөйтүү 2 8 минус 8. Минус 8 болот. Көрдүңөр достор. Муну эстен чыгарбайбыз. Минус 8 болду бул жер. Минус 8. Экинчиси минус 2-нин 3-нчүсү каша жок бул жерде. Анда кандай болот? Минус 2-ни жазам, көбөйтүү 2 көбөйтүү 2 болот. Минус бул өзүнчө кала берет. Эч бир нерсе тешеси жок болуп эсеп. Эч бир нерсе тешеси жок деп эсептей беребиз. Анда кандай болот? Минус 2 көбөйтүү 2 көбөйтүү 2 болсо достор, 2 2 4, 4 көбөйтүү 2 8, минус 8 болот. Минус 8. Экөө тең эле минус чыкты. Ошону эстен чыгарбайбыз. Эми бул жерде биринчи көнүгүүнү карайлы. Калькулятор. Evaluate without a calculator дейт. Булардын баарын эсептеп чыгарабыз. Калькулятор эч нерсе колдонбойбуз. Калькуляторсуз чыгарабыз. Достор, SAT-де же математикада, Word математикасында калькулятор колдонулбайт, ошону эстен чыгарбайбыз. Ошол себептен бүт маселелерде калькуляторсуз өзүбүз жазып чыгарган аракет кылайлы. Калькуляторго көнө албашыбыз керек. Бул эсепти азыркы үйрөнгөн эрежелер боюнча, бул эрежелер боюнча колдонуп, бул эсептерди чыгарып көргүлө. Биринчи видеону пауза кылып алып, өз алдынча чыгарып көргүлө баарын. Андан кийин мен чыгарган боюнча салыштырып көргүлө. Мүмкүн болушунча математикада аз маселелерге түшүнүктүү болуш үчүн акырын жай чыгарып көрсөтүп берем. Силер өзүңөр чыгарганда мүмкүн болушунча тез чыгарган аракет кылгыла. Себеби математикада убакыт аябай маанилүү. Минус 1-ин 4-нчү даражасы. Кеттик. Достор, унутпайбыз, биринчи пауза кылып, видеону пауза кылып алып, бул маселени өзүңөр чыгаргыла. Себеби өзүңөр канчалык көп эсеп чыгарсаңар, ошончолук бул куралдар, бул даражанын куралдары эсиңерде калат. Чыгарып бүткөндөн кийин мен чыгарганга салыштырып көргүлө. Минус 1-ин 4-нчү даражасы. Ар кандай сандын жуп даражасы, достор, эстен чыгарбайбыз. Ар кандай сандын жуп даражасы сөз оң сан чыгат. Минус 1-ин 4-нчү даражасы демек 1 чыгат. Муну дагы жакшыраак түшүнүш үчүн, достор, өзүнчө зерикпей жазып чыксаңар деле болот. Мисалы, минус 1 көбөйтүү минус 1 көбөйтүү минус 1 көбөйтүү минус 1. 4 жолу жаздым, көрдүңөр. Минус 1-ге минус 1-ди көбөйтсөк 1 чыгат, көбөйтүү. Минус 1-ге минус 1-ди көбөйтсөк дагы 1 чыгат, 1 көбөйтүү 1, 1 чыгат, достор. Ой. Бул муну кыскача, достор, мындай силерге түшүнүктүү болуш үчүн азыр айттым. Муну кыскача ар кандай минус сандын, эгер кашанын ичинде турса, ар кандай минус сандын жуп даражасы сөзсүз оң сан берет бизге. Минус 1-ин 4 даражасы 1 болот.
Экинчи, минус бирдин 5 даражасы. Ар кандай минус сандын, кашанын ичинде турган минус сандын так даражасы дайыма бизге терс санды берет. Минус 1 болот. Минус 1-дин 10 даражасы 10 жуп. Плюс 1 болот, 1 болот. Минус 1-дин 15 даражасы 15 таксан. Терс болот, минус 1 болот. Минус 1-дин 8 даражасы 8 жупсан. Демек 1 болот, плюс 1 болот. Минус 1-дин 8 даражасы, бул жерде карайбыз, каша жок, каша колдонулбады. Бул минус өзүнчө. Ошол себептен достор 1-дин 8 даражасы 1 болот, бул минус өзүнчө. Демек 1 болсо минус 1 болуп калат. Минус 1 болот. Так, 7-нчи. Минус 1-дин каша турат, бул жерде минус 1-дин 8 даражасы. Ар кандай сандын, мына кашанын ичинде турган терс сандын жуп даражасы бизге оң санды берип атат. Минус 1-дин 8 даражасы 1 берди, 1 чыкты. А бул жердеги белги менен минус 1 болуп калды. Минус 1. Кийинкиси 8-нчи. Минус 3-дин 3-чү даражасы. Минус 3-дин 3-чү даражасы. Ар кандай сандын 3-чү даражасы достор бизге терс санды берет. Минус 3, же болбосо зерикпей жазып чыккыла, башында жазып түшүнүктүү болуш үчүн жазып коеюн. Минус 3 көбөйтү минус 3 көбөйтү минус 3 болот. Бул эгер баарын бирден жазып алсак. Минус 3кө минус 3 көбөйтсөк минус плюс болуп кетет. 9 болот. Көбөйтү калды, бул жакта минус 3 турат. 9 көбөйтү минус 3 канча болот? Минус 27 болот. Плюска минусту көбөйтсөк, дайыма минус чыгат. Муну эч качан унутпайбыз. Минус 27 болду. Кийинкиси 9-нчусу. Минус 3-дин 3-чү даражасы. Бул жерде каша жок. Аны көрдүк, каша жок болсо, демек 3-дин 3-чүсү 27 чыктыбы? А бул жердеги минус менен кайра эле минус 27. Минус 27 болду. 10-чуга келдик достор. 10-чуга келдик. Минус 3-дин 3-чү даражасы. Минус 3-дин 3-чү даражасы. Бул жерде минус 3-дин 3-чү даражасы көрдүңөр, минус 27 чыкты. Себеби ар кандай минус сандын, кашанын ичинде турган минус сандын так даражасы бизге терс санды берет. Демек минус 27 чыктыбы? А бул жерде дагы минус турат. 2 минус 27, бул жерде дагы минус турат. Минус плюс болуп кетет. Барабар 27. Кийинкиси минус 6-нын квадраты. Ар кандай кашанын ичинде турган ар кандай терс сандын квадраты жуп даражасы. Бул жер жуп болуп атат, плюс болот. Демек минус 6-нын квадраты плюс чыгат, 36. Бул жердеги плюс чыкты, бул жердеги минус менен канча болуп калды? Минус 36 болуп калды достор. 12-нчи. Минус 4-дин 3-чү даражасы. Минус 4-дин 3-чү даражасы. Бул жер так даражасы так болуп турат. Демек минус 4-дин 3-чү даражасы минус сан чыгат. Минус сан болсо, бул жердеги минус менен плюс болуп кетет. Демек плюс сан чыгат экен. Барар 4 16 64 болот экен. 64 плюс болуп кетти. 13-чүгө келдик достор. 13-чүгө келдик. Минус 1-дин 5 даражасы. Кашанын ичинде минус 1-дин 5 даражасы, так даражасы минус чыгат. Минус 1 чыгат, бул жер. Бул жер минус 1 чыгат. 3-тин квадраты бул жер 9 болот. 2-нин 3-чү даражасы 8 болот. Демек 8 көбөйтү 9 көбөйтү минус 1 болот. Демек сан минус чыгат экен. 9 жерде 8 канча? 13 минус 72 болот экен. 13 минус 72 болуп калат анда. Кийинкиси минус 1-дин 4-чү даражасы. Кашанын ичинде минус 1-дин 4-чү даражасы, даража жуп. Анда бул жер оң сан чыгат, 1 чыгат, көбөйтү 3-тин кубы 27 болот, көбөйтү 2-нин квадраты 4 болот. Демек 1 көбөйтү 27 көбөйтү 4 барабар бизге оң санды берет. 27 көбөйтү 4 28 2 4 8 108 чыгат экен. Демек 108 чыкты. Кийинкиси 15-нчи.
минус 2 кашанын ичинде минус 2-нин так даражасы бизге минус берет. Минус 2-нин кубу демек канча болот? Минус 8 болот. Көбөйтүү. Бул жер кашанын ичинде минус сандын жуп даражасы жуп чыгат. 3 9 канча болуп калат достор? Минус 3 минус 3 минус 3 ар бирин жазып чыксак карагыла. Минус 3 көбөйтүү минус 3 көбөйтүү минус 3 көбөйтүү минус 3 деп жазып чыгып эсептесек, минус 3 бизге плюс берет. 9 көбөйтүү минус 3 кайра эле плюс берет. 9 канча болот? 81 көбөйтүү 81. Демек 81 көбөйтүү 8 81 көбөйтүү 8 8 64 648. Демек бул жер минус болгон үчүн барор минус 648 болот экен. Эми достор, бул жерде ар кандай сандын 0-чу даражасы канча эле? Бул жактагы куралдарды колдонобуз. Ар кандай сандын 0-чу даражасы 1-ге барар. Кандай гана сан болбосун, алардын 0-чу даражасы 1-ге барар болот. Ошону колдонобуз. Демек 3-түн 0-чу даражасы 1. 6-нын минус 1-чи даражасы. Ар кандай сандын минус даражасы достор, минус даражасы 1 бөлүнгөн 6-нын 1-чи даражасы деп жаза алабыз. Демек 6-нын 1-чи даражасы 1. 1 бөлүнгөн 6. 1 бөлүнгөн 6. Муну кандай жаза алабыз? Анда 1 бөлүнгөн 4-түн 1-чи даражасы. 4-түн 1-чи даражасы 4. 1 бөлү 4 деп жаза алабыз. 5-тин 0-чу даражасы. Ар кандай сандын 0-чу даражасы 1-ге барар. 1. 3-түн квадраты 3 көбөйтүү 3 9. 3-түн минус 2-чиси. Демек кандай болуп калат? 1 бөлүнгөн 3-түн 2-чиси деп жаза алабыз. 3-түн 2-чиси 9. 9. 5-тин 3-чүсү 25. 25 5 25 10 12 125. 125. 5-тин минус 3-чүсү. Демек 1 бөлүнгөн 5-тин 3-чүсү деп жаза алабыз. 5-тин 3-чүсү 125 экен. Демек 1 бөлүнгөн 125. 7-тин квадраты 49. 7-тин минус 2-чиси. Демек 1 бөлүнгөн 49 болот. 10-дун 3-чүсү. 10-дун 3-чүсү 1000 болот. 10 көбөйтүү 10 көбөйтүү 10 1000 болот. 10-дун минус 3-чүсү демек 1 бөлүнгөн 1000 болот экен. Достор, силер пауза кылып буга чейин чыгардыңар. Ошол өзүңүз чыгарган жоопторго буларды салыштырып көргүлө. Ошол сыяктуу эсептерди көп чыгаргыла. Ошол сыяктуу эсептерди көп чыгарсак, бул даражалар эсибизде калат, эсибизден чыкпайт эч качан.